Саламатсыздарбы, Кыргызстандагы кадырлуу көрөрмөндөр, көрүп жатканыңыздар бүгүнкү Жүнгө көрсөтүүсү. 15 жыл мурун КТРдин эфиринен чыккан Кытай терезеси көрсөтүүсү азыр Жүнгөгө сапар деп аталат. Синьцзян телерадио станциясынан даярдалып жиберилген 1 сааттык көрсөтүү Кыргыз телевидениясы менен радиосунан ар күн сайын берилип келүүдө. Күнүнкүсү күндө алынып текшерилгенден соң формат өзгөртүлөт дагы эфирге берилет. Табанандын ан сайын даамдуу болуусу үчүн Лиюбан камыр жуурганда Жүнгөгө сапар көрсөтүүсүндөгү маданий иш-чарасы болсун, мейли кино сериалдар болсун, өтө жогорку сапатта келерин айтат КТРКнын инженери. Жүнгөгө сапар көрсөтүүбүз күн сайын кетип турат да, күнүгө жаңы жаңылыктар, Кытай Республикасынын концерттери, жанагындай сериалдар көрсөтүлүп турат. Аны биздин борбордук аппараттан жазып алышат. Андан кийин бизге келет, биз сеттен алып, форматын өзгөртүп, звуктарын тууралап коюп, убактысын коюп, анан эфирге беребиз. Кыргыз-Кытай достугун бекемдеп, тажрыйба алмашуу максатын көздөгөн көрсөтүүнү Кыргызстанда көрүүчүлөрү көп. Улуу элдин бай тажрыйбасын уялбастан өзүбүзгө ыйгарып алсак, бизге эле пайда дейт көрүүчүлөр. Азыр баардык телевизиондук параметрге жооп берген көрсөтүү, анын үстүнө бул жерде ушул Жүнгөгө сапардын менеджменти мындай чакан сериалды кирди. Азыр көрүп атасыңар, биздин көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү сериалдарды жакшы көрөт. Ал сериалдар мындай турмуштук, ал кайсы улутка болбосун тиешелүү тагдырларды, ошондой бир чечилиштерди берген сериалдар. Анан экинчиден биз азыр көбүрөөк Кытайдын экономикасын биле баштадык. Алгачкы Кытай терезеси менен Жүнгөгө сапар көрсөтүүсүнүн ортосунда айырма чоң. Жылдан жылга жакшырып кызыгууну арттырууда, пайда да каражат да түшүргөн Жүнгөгө сапар көрсөтүүсүнүн негизги максаты Кытай элинин жашоосун, элинин эмгекчилдигин Кыргыз элине таанытуу менен эки өлкө ортосундагы алаканы бекемдөө болуп саналат. Өзүнүн бир форматында белгилүү бир бөлүгү атайын бир сериалдарды бере баштады кийинки учурларда. Ошол бир мындай турмуш тиричиликке байланыштуу болгон социалдык багыттагы сериалдар. Менин оюмча ошол бир көрсөтүүнүн ушундай форматы бул баягы биздин көрөрмандардын дагы, анын ичинде Кыргызстандын көрөрмандардын дагы бир талабын же сунуш пикирин эске алдыго деп ойлойм. Себеби менин билишимче алар ушул мезгил маал менен биздин өлкөдө ошол Кытай терезеси же Жүнгөгө сапар программасы кандай деңгээлде болуп атат, кандай дагы өзгөрүүлөрдү каалайт эле, эмнени көргүсү келет, кандай багытта болсо деген бир мындай сунуш пикирлерди, сурамжылоолорду жүргүзүп турушат да булар. Башынан чыккандан баштап эле көрүп келгем. Ошол чыккан мезгилде алып баруучулардын сүйлөгөндөрү өзгөчө бир баалачыдым да. Себеби анча-мынча азыркы мезгилде кыргызча өзүбүз кыргыздар сүйлөй албай калып атабыз. Алар болсо ушундай кырааттап, кыргызга жеткиликтүү жөнөкөй тилди таптап айтканга аракет кылышчу да. Синьцзян телерадио станциясы КТРК менен биргеликте азиаттык телевидение жана кино жумалыгын өткөрөт. Майдын 21-нде келе турган курам кыргызстандык көрүүчүлөр менен жолугушууну каалашууда. Эгерде бул кездешүүгө кызыккандар болсо, экранда көрүнүп турган электрондук дареке жана мобилдик телефон номуруна чалып байланышсаңыздар болот. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.